Ушул Аллах Таалам өзүм берем деп сообун айтууда алымдар айтышат. Кыямат күнүндө Аллах Таалам адамдарды бирине зулум кылган, ортодо болгон келишпестиктер соопторунан алып берет. Бул белгилүү нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: силер билесиңерби, чыныгы банкрот болгон адам ким дегенде сахабалар айткан: чыныгы банкрот болгон адам малла дирхама вала мата, кимдин акчасы жок болсо, мындай дирхамы жок, капиталы жок, эч нерсеси калбай калган адамды айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: иннал муфлис мин уммати ятуна яумал кыяма. Чыныгы банкрот болгон адам кыямат күнүндө намазы менен, орозосу менен, зекети менен, бирок ошол эле учурда ал бирөөнү сөккөн, бирөөгө доомат койгон, бирөөнүн акчасын жеп койгон, бирөөнүн канын төгүп койгон, бирөөнү уруп койгон, мына ушундай абалда келет чыныгы банкрот адам. Ошолдо ошол адамдын соопторунан алып берет. Бул сообунан алып берет. Анан соо бүткөндөн кийин алардын күнөөсүн алат, каталарын алат башкалардын. Анан алып туруп тозокко кыргытылат деп келет да. Ушул нерсе хадис менен алымдар айтат, белгилүү. Кыямат кайымда адам ал жакта эсептешүү тек гана сооп менен болот экен. Бирок Аллах Таалам орозонун сообун мен өзүм берем дегендиктен алымдар айтат, орозонун сообун башкаларга бербейт. Ошол зулум чеккендерге орозодон берилбейт дейт. Аллах Таалам муну сактап коет, өзү берет ушуну деп. Субханалла, бул чоң маани да. Адам өтө бир чоң ибадат экенин, Аллах Таалам алдында бул орозонун кадыр баркы чоң экендигинен кабар берет.